арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Кыргыздын бир баалуулуктарынын бири болгон сүннөт тойду тойлоп атабыз. Анан Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Саламат Садыкова бүгүн ошол сүннөт тойдо ак жоолук салынып, умайны болуп, ушул сүннөт кылып аткан уулубузга ушунчалык бир жакшы тилектерди айтып, ырдап, ошентип киргенде мындай ал сезимдер менен ушунчалык күчтүү сезимдер болот экен, жүрөгүбүз титиреп, көзүбүзгө жаш алгандай деңгээлге жеткирген бир эмоция жаралды. Рахмат, Саламат айым. Анан бүгүн сизден мен ушул Кыргыздын баалуулуктары болгон тойлордо айтыла турган баталарды, анан ошол каалоо тилектерди орду менен айтылбай калат кээ бир учурда кайсыл тойго карата кандай каалоо тилекти, кандай батаны айтканды туура эмес айтып алышат да. Анан көркөм сөздүн чебери болгон кыргыз элинин баары билет. Саламат айымдын сүйлөгөндө оозунан көркөм сөз, кыргыздын акыл сөздөрүн аябай жакшы айтып берет, элдин баары билет. Ошон үчүн бүгүн суранып атам да, урматтуу Саламат айым, сиз ушул баталарды орду менен айтылышы, тойлорго карата ар биринин өзүнчө аталышы бар, ар биринин өзүнчө арноосу бар. Ошолор жөнүндө кичине сөз кылсаңыз. Рахмат, макул болгонуңузга. Жакшы болот. Эми бүгүн баягы ийне менен кудук казгандай илим артынан түшүп жүргөнүңүздүн белгиси байкалып атат. Мына жакшылыкка келсеңиз дагы жөн тынчалып отурбай, элге бир жакшылыгыбызды жеткирсек деген ойдо толкунданып атканыңызды эртеден бери байкадым. Бурулайым. Анан эми мына той мааракелерге келсек, бул эми арасында дагы азыр мына кулпуруп турган, жаңырып турган жаңы замандын толкунунда канча айтсак дагы аздык кылат. Себеби мына жакшылык деген бул адам төрөлүү электен баштап ошол адам ата обенеден бери карай адам ошо бата менен агарып көгөрүп келе жатат эмеспи? Анан эми батанын жөнү бөлөк болот. Анткени сөздүн өзүндө энергия бар деп коет го. Ошол сөздү байкап сүйлөп, сөздүн астында сөздү астейдил чыгым дилибизден айтып дегендей, ошондон кыргыз эли көгөрүп келе жатканы сөз аркылуу. Ошо сөз деген жерде бата бар, сөз деген жерде назар бар, сөз деген жерде кут. Ошон үчүн адамды кастарлап, мына бүгүн дагы кичинекей чүрпөгө сүннөт той деп, аны мына сиз менен биз канча неберелерибизди алдын турмушка узатып турган учурда биздин жакын досубуз кеч бала күтүп, кеч небере жыттагандын белгиси. Бирок төрт тарабы төп келип, бүгүн сүннөт той керемет болуп жатат. Ошону жакшынакай кылып өзүнүн тегерек четиндеги сыйлашкан дос жарын чогултуп дегендей. Мына батанын төгөрөгүндө биринчи кезекте элди ынтымакка чакырат экен бул. Бата деген сөздүн мен жандырмагын көп кырдуу түшүнөм да. Ошо бата бар жерде адамдын ою да, санаасы да бийиктеп, анын эртеңкисине бир жарык шоола, адамдын жүрөгү ачылат, көңүлү толкуп, маанайы жаркыйт дегендей. Бул өзү узун тема. Муну айта турган болсок дагы бир тынч жай учурда отуруп, экөөбүз үйрө отуруп, түз кеңешип дегендей. Буйрса, Сиз илимпоз катары жакшы нерсеге жем таштап жатасыз. Бата жөнүндө биз мына чоң энелер, чоң апалар болуп калдык. Айтсак кебибиз оозубузда. Баягы илгери бир акылман айткан экен, билгенимди кимге айтам да, билбегенимди кимден үйрөнөм деп. Бул өмүр өзү адам өлгөнчө үйрөнүш үчүн келиптир. Адам өзүнүн ичиндеги ааламды издеп, өзүн тапкан адам ошол толук адам болуп эсептелет экен. Туура айтасыз. Өзүн өзү тааныган адам ошол даанышмандыкка жетет экен. Мына карабайсызбы? Ошон үчүн Кудайга шүгүр дейли, мына биз азыр ошол кемел жашыбызга келип турганда, мына дасторкон четине адашып келбей жаткан учурубуз. Мына кайерге болсо жакшылыкка мына мени кыргыз элинде көп мындай бир жөнөлгөнү билген, салтты билген адамдар айтат, сиз келип бизге бата берип койсоңуз, бала бакырабыз дагы ошо сиздердей болсо, ушинтип көрсө биз төргө туз насип буйруп, аксакал болуп калыптырбыз. Бурулайым. Ошондуктан мына балдарыбыз, чүрпөлөрүбүз сүннөт той болобу, тушоо кесүү болобу, кандай кайгырынан алсак дагы
көзүбүздүн тирүүсүндө ошол балдардын эртеңкиси жарык болсун деп, баскан изи анык болсун деп, элим деген соғып турган жүрөгү менен эртеңкиси ошо жасай турган иштери ошо кайрымдуу болуп дегендей өзү жашоого бир канык өмүр сүргөн урпактарыбыздын чайын ичип жатабыз. Мындан ар жагына дагы улуу кыргыз элибизге, даанышман кыргыз элибизге Ылайым ошо жакшылыктан айтсын. Той деген бул жанагы бала бешикке бөлөнгөндө эле алдейден башталат эмеспи? ооба. Алдей балам, ак балам, ак мамыкта жат балам. Алдей балам, ак балам, той токтусу сой балам. Жанагы элдин алды болсоң экен, элдин башчысы болсоң экен, элдин камын ойлогон, элдин асты болсоң экен деген аталарды берет. Муну карабайсызбы, кандай? Качан да болсо балдарга биз ошо өзүнүн мөрөйүн алса экен, мүдөөсүнө, максатына жетсе экен деп ата берип жүрөбүз. Ошон үчүн азыркы жаштарыбызга биздин айтканыбыз тек гана кулактарына күмүш сырга болсун. Жаштар агарып көгөрө берсин. Амин. Чоң рахмат, урматтуу Саламат айым. Сизде сөздүн кенчи бар да көп. Эми азыр шартка жараша ошо бир жолку сүннөткө берген батаңызды элге тартуулайбыз, Кудай буйрса. Анан экөөбүз бул темада көп сүйлөшөбүз деп үмүттөнөм. Эгер сиз ошол кыргыз элине өзүңүздүн жана жакшынакай кылып кыргыз элине акыл насаатыңызды айтпасаңыз болбойт. Анткени биз ошол жашка жетип калдык. Анан айталы, кээ бирөөлөр айтат да мындай үйлөнүү тоюнда бешик боңуз бек болсун деп жаңылып айтып алгандар бар дегендей. Эл муктаж да ушул темага. Ошон үчүн сиз менен кайрадан көрүшүп, Кудай буйрса, элге сонун акыл насааттарды тартуулайбыз деп ишенемин. Ден соолугуңуз жакшы болсун, оорубаңыз, дайыма жаркырап эле супсулуу болуп жүрүңүз. Рахмат.